Сиздер угуп жаткан биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Ардактуу радио угуучулар, жаңы саатта сиздер менен Гүлжан Каражанова. Кутман таңыңыздар менен режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Министрлер кабинети Кыргызстанда аңчылык кылуу эрежелерин бекитти. Министрлер кабинетинин быйыл 4 февралда чыккан токтомуна ылайык 2015 жылдын 23 мартындагы номери 143 өлкөдө аңчылык жүргүзүү боюнча токтому күчүн жоготту деп табылды. Жаңы аңчылык эрежелери мергенчилик чарбасын жүргүзүү, аңчылык продукциясын пайдалануу чөйрөсүндө келип чыккан мамилелерди жөнгө салат жана мергенчилердин жана мергенчилерге теңештирилген аңчылык сүйүүчүлөрдүн укуктарын жана милдеттерин белгилейт. Муну менен катардагы бир катар эрежелер жаңыланды. Токтом расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ардактуу радио угуучулар, биз бүгүн дал ушул теманын алкагында кеңири кеп кылабыз. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын баш кадиси Дерсу Акбаралиев жана Кыргыз Республикасынын аңчылыкты пайдалануучулар ассоциациясынын төрагасы Черикчи Дүйшө уулу албетте башкы адис бир аздан кийин биздин катарыбызга кошулмакчы. Ардактуу радио угуучулар, өлкөдө сезондук мергенчилик иштери жыл сайын жүргүзүлүп келет. Демек, кайсы учурда кайсы жаныбарга, кайсы жерлерге уруксаат берилген, болбосо жапайы жаныбарларды коргоо иштеринде суроо сунуштарыңыздар болсо биздин 0312 менен бул Бишкектин коду башталат. Терип туруп 39-21-90 номерине байланышка чыксаңыздар болот. Албетте биз биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан дагы онлайн чыгып жаткан кезибиз. Ал жерден Урмат Жээнбеков чыгарууга көмөк көрсөтүп жатат. Facebook'тан дагы мүмкүнчүлүгүн пайдаланып суроо калтырсаңыздар болот. Анда Черикчи мырза, деги эле ушул аңчылык чарбалары жөнүндө айтып берсеңиз, өлкөдө буга чейин дагы бир топ бул жаатта бир маселелер жаралды эле. Негизи эле бүгүнкү күндө канчалык аңчылык чарбалар бар жана көбүн эсе алар кайсыл жерлерде уюштурулган. Албетте бүгүнкү күндө негизги максат бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө коомчулугунда жаратылышты коргоо жана фауна, флорага ар бир кыргызстандыктын салымы болот. Аңчылык дегенде эле ал жерде сөзсүз түрдө жаныбарларды атып калуу дегенди түшүндүрбөйт. Аңчылык чарбаларында өздөрүнүн милдеттери бар эмеспи, жапайы жаратылышты коргоодо. Сөздү ошондон баштап берсеңиз. Жакыныраак отурсаңыз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу радио угуучулар, кыргыз калкым. Биз бүгүн ушу жаратылыш коргоодо көп көйгөйлүү маселелер бар. Анын баары жөн жерден чыкпайт, иш бар жерде сөз ийгилик болот, кемчилик болот дегендей. Улам ошол ар бир токтомдун жаңылануусу же болбосо ушу жаратылыш ресурстарын пайдалануунун жаңылануулары бул ушул биздин министрликтин кесипкөй адамдардын улам ошол жасалган иште кичине кем каршы бар экенин билип, улам жаңыланууга өтүп турабыз да. Мына ошол негизинде дагы бүгүнкү күндө ушул жаратылыш ресурстарын пайдалануу эрежелерине жаңылануу кирип отурат. Себеп дегенде баардык нерсени карап чыгып, бул жаратылыш ресурстарын пайдалануудагы жөн эле жерден карап же болбосо бир 2-3 кесипкөй адам эмес, бул жерде дагы атайын бизде Академия наук деп коебуз, ошол билимдер академиясынын атайын кесипкөй адамдары менен биргеликте чоң мониторинг жүргүзүлүп, ошо министрликтин атайын илимге багытталган бөлүмдөр бар. Ошолордун жыйынтык өз текшерүүсүнүн жыйынтыгынан кийин гана могу жерде өзгөртсөк болот, бул жерде жаңылатсак болот деп көптөгөн жаңылануулар жасап келебиз. Эми бул жаратылышта көп нерсе бар. Мисалы аңчылык десе эле, бул жерде атайын коммерческий, анан кийин спортивный любительский деп коет, мергенчиликти сүйүүчүлөр жана чет элдик ар кандай турларды өткөрүү боюнча деп эки багытта иш алып барабыз. Бул негизи бул жерде биз көбүнчөсү ушу Ысык көл нарында жана сиздин сурооңузга байланыштуу Ысык көл нарында көбүрөөк катталат. Себеп дегенде бизде ошол
Кыргызстан өзүңүздөргө белгилүү болгондой 94% тоолуу эле эсептелген үчүн жаныбарларга аябай жагымдуу болот да бизде. Анан баягы алардын коргонуусуна дагы көбөйүүсүнө дагы шарт абдан жакшы. Жана кээде бизге дагы көп вопростор, критикалар айтылып келет, иш бар жерде сөз. Кээси айтат да, эми Европага барсаң жолдо чуркап жүрөт дейт. Эми аяк түптүс жер болсо, анан короо тос койсоң бир короодон экинчи короого чыгат. Биздикинде жаныбарга азыр бизде кичине эле малейший эме болсо тоону көздөй бийиктикке качат. Что баягы адамбы же эмне бир коркунучтан сактанууга. Анан бул жерде жанагы сиздер айтып аткандай ар бир сезондун ачылышы, алардын төлдөшү, көбөйүшү ошого жараша атайын мезгилдер ачылат охотанын. Анан бул аңчылык бул керек, баардык жерде жаңылануу болуп туруш керек. Антпесе бул көбү муну токтотуш керек совсем деп. Бунда андай болбойт. Мисалы, кекиликти алсак, кекиликти быйыл атпай койсок, аптан көбөйөт да эмди жылы кырылып калат. Себептен да буларда дагы өзүнүн канчалык масса көбөйгөн сайын болезнь бар, өздөрүнүн көбөйүүсүн дагы өзү жаратылыш Кудай таалам буларга дагы мисалы жаныбарга ушул жашоо шартын берген соң ушулардын дагы көбөйүү шартына дагы өздөрү дагы влиять этип турат да. Мисалы сууруду быйыл такыр албай койсоң, алар төлүн өздөрү азайтат. Ушул сыяктуу көп кубулуштар бар да. Жаратылыштын өзүнүн тез салмалуулукту жазалат. Мисалы карышкырдын дагы санын биз эмне үчүн жанагы карышкырдын баарына эле карышкыр десе жаман көз караш менен карайт да, бүт баарына эле атып салып кыруудан калыспыз. Биз только ошонун санын тезтиктөө, мына санын кыскартуу, просто ошонун салмактуулугун кармагуу гана боюнча чектөө гана жасайбыз да. Анан ушул сыяктуу көптөгөн вопростор бар. Анан көп жерден баягы бизге критикалар дагы эмелер айтып келет. Биз бул жерден көп кишилерден ушуну кабыз да, силер аңчылыксыңар, силер сөзсүз эле баарын кырып атасыңар деп. Бул жерде мергенчи менен браконьер жана ак менен каранын жүрүшү деген бар да. Ошон үчүн биз дагы ошонун баары мыйзам жагынан дагы жанакы мамлекеттик мергенчилик ырастаманын чыгышы, ушунун баарын бир база даныкка коюп мындай өзүбүздүн мындай текшерүүгө, ошого контролдоого шарттуу болуп, ошол жасалсын деп жасап аракеттер жасайсың, бирок баягы сөзсүз кемчиликтер да болуп келет. Жанакы браконьерлерди дагы мына азыркы күнү дагы жакшы техниканын прогресс болуп атат, жакшы нерсе болуп атат. Мына дрондорду пайдаланып инспекторлор ошо дем алыш күндөрү дагы жөн жатпай ошо рейдтерди уюштуруп, мурун көрүп браконьер алыстан көрөсүң да, алар да сени көрөт. Алар качканга эме болчу, азыр болсо дрондор менен кубалап жетип, ошолор тартып алып, көптөгөн мындай ишибизге мындай алгылыктуу иштер болуп атат да. Бирок ушунун баары эле кайра эле келип баягы финансылык эме такалат, бул дагы аздык кылат да. Анткени бизде айтып атпайбызбы? Бизде 14,5-14,6 миллион гектар жер бар. Анан муну мисалы биз муну жанагы аңчылыкты пайдалануучулар деп атпайбыз, бизге бөлүнүп берилгени менен ошо министрлик ушу 14,6 миллион гектар жерди да контролдор, надзор буларда болот. Булар ошону канчаны пайдаланасың, биз дагы ошо учет, отчет, зимний учет, эме кышкы учет, жайкы учет деп жүргүзүп, ошону беребиз да, ошонун негизинде анан лимит бөлүнөт. Кайра ошо лимитти кандай пайдалануу боюнча кайра отчетун беребиз. Ошону туура пайдалануу, ошону туура жүргүзүү боюнча деп. Кайра ошол сезон бүткөндөн кийин кайра жырткычтар менен күрөшүүдө дагы сезон эмес убакта дагы ошо мергенчилердин жана карышкыр менен чөөнүн санын жөнгө салуу. Ой келди мынтыктарды да бизде карышкыр чөөл эмес, көп нерсе, сагызган бар, кавганка бар деп көп жырткыч жаныбарлар бар. Азыр бүгүнкү күндө да бир көйгөй маселе менен сүйлөшүп такташып атабыз. Бул жерден кысыл китепти да карап чыгып, рысь бир кезде ушул коркунуч пайда кылгандан кызыл китепке кирдилер. Бүгүн сүйлөсүн. Эмеси абдан көп болуп кетет да. Биз баягы жазылган терминдерди көп элге түшүнүктүү болсун деп кетебиз да. Анан ошо сүйлөсүндү да чыгарып боюнча. Андан башка дагы бир көйгөйлүү маселе бар азыр. Американский норка деп. Бир кезде бул биздин жаныбар эмес. Кыргызстанга алып келип, ошону багып жүрүп, союз тарагандан кийин ошону багуу кыйын болгонбу же мурун мамлекеттик обеспечениеде турганбы каржылоодо. Ошолор чыгып кеткен да. Азыр бүгүнкү күндө аябай тез өнүгүп атат. Булар сууда дагы, кургакта дагы жанакы
жаныбарлардын жумурткаларын жеп коюу, андактырларды кубалап жеп коюу ушу аябай коркунуч бар. Ушуну дагы Санын иретке келтириш керек. мына министрлик менен академиялык менен сүйлөшүп атабыз. Муну дагы ушу анткени мунун баарын эле бүгүн сүйлөшүп алып моундай экен деп деле киргизип койсоң, анда терс жагы да болуп калышы мүмкүн да. Биз да ошону бир практикалык жүздө Албетте бул жерде илимий сөзсүз түрдө аныктама керек, илимий изилдөө керек. Ардактуу радио угуучулар, бизде өлкөдө аңчылык кылуу эрежелери, жаңы эрежелер тууралуу кеп кылып атабыз. Катарыбызга жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын башкы адиси Дерсу Акбаралиев дагы келип кошулду. Саламатсызбы, Дерсу Венерович? Саламатсыздарбы? Мына жогоруда биз жаңы эреже деп атабыз. Ушул боюнча түшүндүрмө берип өтүңүзчү. Аңчылык аянттары тууралуу жогоруда Черикчи мырза айтып берди. Анан канча аңчылык чарбалары бар, анан могу жаңы киргизилип жаткан эрежелер кандай болуп атат? Негизинен биринчи ирет айтып кетчү нерсе, бул аңчылык кылуу эрежелери буга чейин эле болгон. Токтом Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилип иштеп келген. Бул жон гана жаңы редакцияда тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү менен министрлер кабинети тарабынан жаңы редакцияда кабыл алынды. Бул жакта ушул биздин аңчылык пайдалануучулардын кайрылуусунун негизинде атайын комиссия түзүп, ал жактан илимий корутундуларды алып, ошол аңчылык кылууда кандайдыр бир жетишпегендиктер, кандайдыр бир мыйзам талаасында бир каршылыктар же болбосо бир каралбай калган жерлерди карап чыгып, чогуу биргеликте комиссия менен анан кайра башынан толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизип чыктык. Бул ошол эле мисалга алып кетсек, Кыргоолго аңчылык сезону эртерээк ачылып калганын эске алуу менен биздин аңчылык пайдалануучулардын ошол кайрылууларынын натыйжасында ушул илимий академиянын корутундусунун негизинде аңчылык сезондору аркага карай бир жумадан жылдырылды. Ошол биздин өзүбүздүн жаратылыштагы жаныбарларыбызды сарамжалдуу, туура пайдалануу үчүн багытталган токтом бул. Жана ошондой эле буга чейин сиздер айтып кеткендей, ошол кээ бир жаныбарлардын ошол өзүнүн төлдөө убагында, өзүнүн ошол көйүү убагында ошол бардык шарттарын, бардык анын көйүү убактысын эске алуу менен жана башка бүт баарын эске алуу менен жаныбарларды олжолоо убактарына тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Бул өзгөртүүлөргө ошондой эле айтып кетчү нерсе, ача туяктуу жаныбарларга десек болот, ошо бир жума мөөнөттөн аркага карай жылдырылды. Эмне себептен аркага жылып атат? Аркага жылган себеби бул жаныбарларды азыр климат, бүт дүйнө боюнча эле климат өзгөрүп, күн жылый баштады. Анан ошол себептен бизде дагы могу аңчылык сезону ачылган убакта көпчүлүк жаныбарларыбыз аябай тоонун өйдө бийик жагында жашап, ошол жактан аңлоого аябай шарттар оор болуп калат, же болбосо чоң жашы, чоң трофейлик жаныбарлар өйдөдө жүргөнүнө байланыштуу кичинекейиректердин атылып калышы мүмкүн, коркунучтары бар. Ошол себептен ошол жаныбарларды туура пайдаланууга багытталып, ушул аңчылык мезгилдери бир аз өзгөрүлдү. Ушул эле туут маселесинде же ушул эле жагдайлар болду же башка дагы учурлар барбы? Негизинен эң эле негизги маселе ошол климатка байланыштуу. Себеби дегенде жаныбарлар аябай өйдөдө байырылып атышат, тоонун өйдөлөрүндө. Анан ошол эле сиз айткандай туут көбөйүү убагы дагы бир аз аркага жылды десек болот да, ошол климатка байланыштуу. Эми аңчылык чарбалар жөнүндө сөз кылып атпайлыбы? Албетте ал жерде аңчылык кылуу дагы бардык эле жерлерде эле жаныбарларды аты берген болбойт. Анын өзүнүн сезону бар, өзүнүн жүргүзүлө турган жерлери белгиленген. Эми алардын ишмердүүлүгү кандай болот? Аларга дагы кандай болгон? Ошол мөөнөтүнөн аркага жылды деп атасыз. Сөзсүз түрдө бизде Кыргыз Республикасынын аймагында 52 аңчылык чарба бар бүгүнкү күндө. Бул жалпы Кыргыз Республикасы боюнча. Алардын аянты 10 миллиондон ашык, 10 миллион гектардан ашык.
14 деп аттыңыз беле, Черекчи мырза? Анын ортосунда опыты дегендер бар, жанагы өзгөчө корголуучу аймактар. Өзгөчө корголуучу аймактар бар. Ошондой эле мамлекет өз карамагында алып калган аңчылык аянттар бар. Ал жерде аңчылык жүрбөй эле жалаң гана коргоо иштери жүргүзүлөт. Негизинен аңчылык пайдалануучуларда ушул 52 аңчылык чарба бар. Алардын баарында тийиштүү иштер жүрүп келүүдө, коргоо иштери жүргүзүлөт, биотехникалык иш-чаралар жүргүзүлөт. Биотехникалык иш-чаралар дегенде түшүндүрүп кетсек, бул ошол кышкы мезгилдерде жан жаныбарларга азыктандыруу, тоют, чөп маселеси, жем маселеси, бул ошол практикалык түрдө жумушту жеринен жүргүзүп келген мына биздин Черекчи байке баарын практикалык түрдө да жакшы билет. Баарын көрүп келет. Жан жаныбарларга туз, ошол эле мезгилде шыпыргыларды байлап дегендей кышында биотехника, алардын албетте оорулары бар. Эми Черекчи мырза, дагы бир жагдай, буга чейин ошо өлкө аймагында аңчылык чарбаларынын дагы саны көп болчу, 70тен ашык эле. Андан кийин алардын аянты да кыскарып баштаган. Анткени буга себеп болгон жагдай деп эле ошол атылган мылтыктын үнүнөн жаныбарлар коркуп дегендей бир жүйөлөр келтирилген болчу. Эми азыр кандай болуп атат? Азыр мына кыш, жан жаныбарлардын климаттын өзгөрүүсү деп атабыз. Кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкап атасыздарбы сиздер дагы? Эми бул боюнча айтсак, бул мурунку сиз да туура айтып атасыз. 14-жылга чейин 70тен ашык, 76 мен эгер точно айтсам, ушундай болуш керек болчу. 70тен 76 болчу. Андан соң ошол биз деле ошо айтып атпайбызбы, жана ошо министерствонун атайын илим бөлүмү бар, жана Улуттук академиясы бар. Биздин академиянын адамдары менен чогулуп ошонун баарын сүйлөшүп, ошондо атайын ошол жанагы Марко Поло деп коебуз, бизде кулжанын, аркар кулжанын жашоо шартында ошо мергенчилик кылууга жана территориясын өтө чоңойтуш керек деп, ошону 70 миңден кем эмес деген чечимге келип, ошондон улам ана жана мурун ар бир мергенчилик чарбага 30-35 кыр деп бөлүнүп келген. Ошонун баарын бириктирип, чоңойтуп, расширение кылганда ошонун санынан азыркы мына Дерзу мырза айтып аткандай 52 түшкөн. Эми 52-нин ичинен дагы бир жерден бир 10дон ашык бул спорттук мергенчилик сүйүүчүлөр менен ушу кыргыз жарандары менен гана иштеген. Бул ички мергенчилик чарбалар деп коебуз. Анан алыскы деп бөлөбүз да. Анан ошон үчүн ичкиде болуп ошонун баары бириккенде 52. Анан бул жерде сиз айтып атпайсыз, жанагы кубулуштар, биз эмне үчүн мага жаңылануу өзгөртүүлөр киребиз? Бул деген биз мурункудан ошону талкуулап, ошол эрежелерди же болбосо бир чечимди кабыл алганда биз ошондон ашыпка кетирдик эмес. Бул мезгилдин талабына жараша болот да. Мына азыркы мына климаттын өзгөрүүсү, же болбосо бир жапайы жаныбарда бир кубулуш пайда болот. Ошону бир 2-3 жылда изилдеп, мисалы биз деле Кызыл китепке деле мисалы бир коркунуч пайдасы киргизиштердин астында 3 жыл ага мораторий кылабыз биринчи. Андан соң барып анан жок, уже бул тастыкталды деген соң анан бир чечимге келине. Ошон үчүн бул жерде мындайча айтканда өзүнчө эле биякта деле өзүнчө бир наука жүрөт. Биз деле мисалы ошо мергенчиликти пайдалануучу дагы ошо биздин эң негизги биринчи источниктер деп коебуз. Эгердик кызматтардагы эгерлердин атайын динамиктери бар, өзгөрүүлөрдү жасат. Ушунун баарын алып, камтып отуруп, анан ушуну кайра өзүбүз чогулуп, жанагы талкуулап, мына азыр деле жанагы эмен баарын тиги эрежеге өзгөртүү киргизиштердин астында дагы мына канча жолу чогуу семинар өткөрүп, ар бирибиз талкуулап, а жерде да бирибиз мындай айтсак, бирибиз мындай айтат, эртеңки күнү кайра өзгөрүү болуп калса мындай болуп калат деп отуруп, айда бышырып, анан ошондон улам анан биз ушундай чечимге келебиз. Угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак, кулакчындарды кийип алсаңыздар. Саламатсызбы? Саламат. Угуп атабыз. Мен шаардан эсим атым. Мына айнелен бул акылдыкка жөнөксүз болууну окшойт. Биздин эртеңдерки ата-бабаларыбыз азыркы мынтык жок, башка куралдардан окуп келип эле. Ошондо дагы азыркы күнгө чейин мына кайбирендердин санын билбейбиз, бирок ребустан кийин небере чөйрөлөрдө кайбирендердин сүрөтүн алып кылабызбы? Шуну атпай койсок болбойт беле? Рахмат.
Рахмат. Негизи эле Дерсу Венерович жан жаныбарлардын саны тууралуу кеп болуп атат. Мындай аңчылык жүргүзүп ата берсек дейт угарманыбыз. Мен Болочок урпактарга кайбирин жөнүндө жомок айтып калбайбызбы дейт. мен бул жерде бирге кесин айтып токтоп кетеличи. Мына ушул союздун убагында биз союзбуз СССРдин убагында мына 35 жылдан кийин биз эгемендүү болуп турат. Ошол убакта сууруга терисин атайын заготовка болчу. Биз ошондо ушул эле жаныбар, ушул эле тоо, ушул эле мезгилдин ичинде биз 60-70% атайын ошол терилерди заготовка жасачубуз. И ошондой эле кийикке да заготовка болуп турчу да. Азыр мисалы биз көбүнүн эле айтып эле мондай коркунуч бар деп биз менен аксакалга да бул, конечно, баягы патриоттук сезим менен айтылып атат, бирок бизде дагы ошол эле сезим бар. Бизде мисалы жаныбардын саны азайып кетти деп коркунуч жок бизде. Бүгүнкү күндө бизде тең салмактуулук да бар. Наоборот, биз азыркы күндө көрүп атабыз, наоборот, мергенчинин жанакы кээ бир охот пайдалануучулардын дагы аңчылыкты пайдалануучулардын дагы эмеси азайып атат. Мисалы суурду мисалы 20%ке түшүрдүк. Норма боюнчачы. Ушуну да кала албай атышат да. Азыр көп жерде мисалы биз мисалы бул жерде азыр Дерсумузда деле айтат, цифраны айтканы менен биз ошол аңчылыкка алган уруксат кагаздын 40% чейин максималдуу 40% чейин реализовать этилет. Калганычы калат. Мисалы мергенчиликке чыксаң 5 киши, шамда кайып бирөө атат, экинчиси успеть эсе алатат, бүттү, ошо менен охота токтойт. Жаныбардын баары кетет, дүңгүрөйт. Калганы ошо сам бул мергенчилик десе эле барып атат, баары эле барып бирден атпайт. Бул ансам процесс, ошо жаратылышка барган. Анан ошолордун эң чоң пайдасы мергенчиликте ошо барган соң жанакындай аңчылыкта колуна тийеби, тийбейби, алар ошол жерден бир жерге жатканда да булактын түбүнө келип жатат, булактын көзүн тазалайт. Жана сиз айтып аткан ушунун баары жана биотехникалык иштерге кирет да. Жол усулуп калса жол жасап коюшат, ушинтип баягы эме. Анан бул жерде жана жаныбар боюнча айтылды. Жок, бул жерде коркунуч жок. Биз мунун баарын аябай тыкат. Мисалы биз канчалык аңчылыкты пайдалануучуларга биз алган лимитибизди дагы айтып атпайбызбы, жана 40-50%ке чейин эле арам пайдаланат. Биз анткени жылда итök чыгарабыз да жыйынтык. Ошо сиз айтып кетсеңиз канча эме болот, бирок ошонун Албетте сиз азыр суурлар жөнүндө кеп кылып атасыз. Бул жерде жана кайберен деген бул тоо эчкилери жөнүндө анын ичинен дагы кайсыларды гана кечиресиз атууга уруксат берилген, бардыгы эле кызыл китепке кирген деле жаныбарлар, ошо жогоруда сиз айткан Марко Полодо атаса аркар кулжа эликтерге уруксат берилген. Анан бул жерде чет элдик сүйүүчүлөр менен биздин жергиликтүү мергенчиликте сүйгөндөр жөнүндө айырма бар да. Булар жөнүндө дагы азыр жаңылыктардын жаңы түрмөгүнөн кийин кеп кылсак. Биринчи марттан тарта экологиялык укук бузуулар үчүн жоопкерчиликти күчөткөн мыйзам күчүнө кирет. Бул тууралуу Биринчи радионун түз эфиринде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин бөлүм башчысы Жеңишбек Букаров билдирди. Анын айтымында экологиялык экспертизадан өтүүдөн баш тарткандарга 15 000 сом, фитосанитардык норма бузгандарга 10 000, уулуу калдыктарды сактоо жана ташуу эрежесин бузгандарга 10 000 сом айып салынат. Айыл чарба министрлиги Швейцария менен Чехиядан 8 баш асыл тукум бука сатып алат. Бул тууралуу Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директору Рахатбек Ибраев билдирди. Ал министрлик тарабынан Швейц, Симменталь жана Абердин Ангус породасындагы бука сатып алууга каражат бөлүнгөнүн белгиледи. Биздин өлкөдө мындай породалар бар, бирок алардын сапатын сактоо үчүн дайыма жаңыртып туруу керек. Бул букалар тукум берүүчү бука болуп саналат жана алардан алынган урук тоңдурулат. Алынган урук жасалма уруктандыруу жолу менен республиканын ири мүйүздүү малынын асыл тукум сапатын жакшыртуу үчүн колдонулары айтылды. Өлкөдө мамлекеттик кызматкерлер мультипсихометрикалык тестирлөөдөн өтүүдө. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктен кабарлагандай, бул адамдардын психологиялык жана психофизиологиялык сапаттарын, ошондой эле алардын кесиптик потенциалын баалоого мүмкүндүк берет. Сыноо процессинде адам фактору минимумга түшүп, жасалма интеллекттин жардамы менен психологиялык портрет түзүлөт. Бул тестирлөө мамлекеттик кызматкерлердин жетекчилик кызматка ылайыктуулугун аныктоого, командадагы психологиялык туруктуулукту, чыр-чатакка тенденцияны аныктоого, ошондой эле депрессиянын белгилерин аныктоого жардам берет.
Бишкек суу канал муниципалдык ишканасынын кызматкерлери бир нече жылдан бери таза суу менен камсыздоо жана канализация кызматын пайдаланып, бирок акысын төлөбөй келген бир катар абонентти өчүрдү. Эң көп карыз Борбордун Свердлов, 1-Май жана Ленин районунда катталып, карыздын көлөмү 10 миңдеген сомго жеткен. Тизмеде 2012 жылдан бери 43 миң сом карыз болгондор дагы бар. Бишкек суу канал ишканасы бардык абоненттерди таза суу менен камсыздоо кызматын өз убагында төлөп, карызды чогултпоого чакырат. Кыргызстанда Орозо айы 1-мартта башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлады. 28 февралда өлкө аймагындагы бардык мечитте таравих намазы окулат. Орозо 30 күнгө созулат. Салт боюнча мусулмандарга 1 ай бою күндүзгү убакта тамактанууга болбойт. Бишкекте сабалгандан кийин көз жумган окуучунун иши боюнча кармалган шектүү 2 айга камалды. Бул тууралуу Свердлов райондук соту билдирди. Маалыматка караганда сот тергөөчүнүн 11 апрелге чейин камакта калтыруу өтүнүчүн канааттандырган. Эске салсак, 21 январда Бишкекте 72 мектептин 9 классынын окуучусу өзүнүн төмөнкү класста окуган баладан акча талап кылып, окуу жайдын ажатканасында токмоктогон айтылган. Бул боюнча ден соолукка оор залал келтирүү жана опу залоо беренеси менен иш козголуп, шектүү 15 февралда кармалган. Лейлек районунун Миңжыгач айылында 225 орунду мектеп курулуп жатат. Бул тууралуу курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги билдирди. 2 кабаттуу окуу имаратында негизги класстан тышкары лаборатория, дарыгер кабинети, окуу жана спорт зал каралган. Учурда курулуш иштери 60%га бүткөрүлдү. Бүгүн 18 февралда Улуттук Манас театрында Манасчылар китебинин бет ачары болот. Китепте 150 манасчынын акыркы 500 жылдагы өмүр баяны камтылган. Буга чейин жарык көргөн манасчы китептеринде 75 манасчынын өмүр баяны камтылган. Эми бул тизме 150 манасчыга чейин толукталууда. Ошондой эле театрга 20 миллион сомго сатып алынган атайын техника жана жабдуулар көрсөтүлөт. 25-27 февралда Бишкекте армрестлинг жана пара армрестлинг боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтөт. Газпром ден соолукту чыңдоо борборунда боло турган мелдешке республиканын бардык аймагынан спортчулар катышат. Жеңүүчүлөргө спорттун олимпиада жана олимпиадалык эмес түрү боюнча дирекциялар тарабынан тиешелүү даражадагы диплом жана медаль тапшырылат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 91 сом 59 тыйын, орус рубль 95 тыйын, Кытай юаны 12 сом, түрк лирасы 2 сом 41 тыйын болсо, казак теңгеси 17 тыйынга барабар. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын болбой турганын кабарлады, бирок жол тайгак болот. Табанын температурасы бүгүн Чүй Баткен жергесинде 6-11 градус жылы болот. Талас аймагында 5-10 градус нөлдөн жогору, Ош Жалал-Абад областында 7-12 градус жылыйт. Ысык көл өрөөнүндө 5 градус жылы болсо, Тоолуу Нарын аймагында 2 градус уктан 3 градуска чейин жылыйт. Бишкекте бүгүн 10 градуска чейин жылы болушу күтүлүүдө. Биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан. Тартчына ыкчам маалымат. Урматтуу радио угуучулар, ооба, биринчи радионун толкунда Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түзүүдө уктурууларын улантып жаткан кези биз бүгүн аңчылык кылуу эрежелери тууралуу кеп кылып жатабыз. Студияда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын баш кадиси Дерсу Акбаралиев жана Кыргыз Республикасынын аңчылыкты пайдалануучулар ассоциациясынын төрагасы Черикче Дүйшө уулу суроо сунуштарды дагы кабыл алабыз. Жогоруда биз айтып өттүк, 39-21-90 номерине байланышка чыгыңыздар. Анда Дерсу Венерович, жогоруда биз жаныбарлардын саны тууралуу кеп кылып жаттык элек. Бүгүнкү күндө жогоруда Черикчи мырза да айтып өттү, айрым жаныбарлардын саны көбөйдү деп. Бирок ошол эле мезгилде саны көбөйбөгөн дагы бир ордунда турган жаныбарлар да болушу мүмкүн. Анан калса аңчылык деп атканда биз көбүн эсе жана аркар бул жаным жөнүндө ойлонуп калат эмеспизби? Аңчылык дегенде кайсы жаныбарлар, алардын сезондору, кайсы мезгилде кайсы канаттуу улуу же жаныбарга сезон мөөнөттө туруп айтып койсоңуз. Эң негизги белгилеп кетиши нерсе бул жерде мамлекет тарабынан ушул аңчылык пайдалануучулар менен чогуу, илимий академия менен чогуу
жыл сайын санак иштери жүргүзүлүп турат. Бул санак иштери ар бир аңчылык чарбада бир эле кызыктуу тараптардын катышуусунда жүргүзүлбөйт. Бул жака мамлекеттик органдан, илимий органдан баары биргеликте чогуу жүргүзүшөт. Ооба, кээ бир жарандарыбыз сөзсүз түрдө жаныбарларыбыз жоголуп баратат, азайып баратат деген сөздү көп айтышат. Бирок негизинен белгилей кетчү биздин өлкөбүз толуу аймак болгонуна байланыштуу. Ошол жаратылышта жапайы жаныбарлар байырлаган жерлерге барып, ошол жерди көрүп, ошол санак иштерине катышып, чогуу жүргөн кезде гана мындай толук кандуу, толук картинаны ала алат го деп ойлойм да. Ошондой эле биздин массалык жалпы масса маалымат каражаттарындагы чогуу чакырып кеттик эле ошол санак иштерине чогуу катышалы, ошол өлкөбүздөгү бар жаныбарлардын санын, бардык сүрөт видеолорун элге тараталы, көрсөтөлү деп азыркы күндө ушул жумуштар жүрүп атат. Санак иштери боюнча кыскача айтып кетсем, бул биз көп көңүл бурулган бул ача таяктуу ошол аркар кулжа жаныбарлары. Бул кызыл китепке кирген жаныбар. Бирок алардын саны биздин өлкөбүздө жылына санактын натыйжасы боюнча көбөйүп өсүп баратат. Бүгүнкү күндө 2024-жылдын декабрь айында санак иштери аяктады. Жалпы саны Кыргызстан аймагы боюнча 19 миң баштан ашык болуп эсептелди. Ошондой эле башка аябай көп жаныбарларыбыз, ошол эле илбирс жаныбарыбыз азыр президентибиздин жарлыгы менен улуттук символ болуп жарыяланды. Илбирс жаныбары да аябай Кыргызстанда жакшы көбөйүп барат. Бул да жакшы бир жетишкендик. Саны канча азыр? Чоң илбирстерди эсепке алганда бул бүт ошол фото капкандар менен жергиликтүү ОПТда ар бир жеринде фото капкандарды коюп илимий иштерди жүргүзүүнүн натыйжасында 250-260тан ашык деп берилди. Негизинен жалпы санын айта турган болсок 400дөн ашык. Бул жана кичинекейлердин балдарын ошо эсептегенде, ал эми ошол эле биз кеп кылып жаткан аңчылыкка уруксат берилген жаныбарлар. Аңчылыкка уруксат берилген жаныбарлар бул ошол негизинен талапка ээ болгон тоотеке жаныбарын айтсак болот, элик жаныбары, кекилик, кыргоол, эми ар бир жаныбардын өзүнүн коён, аябай көп жаныбарларыбызга өзүнүн эрежелери бар, өзүнүн тийиштүү мөөнөттөрү бар. Кайсы убакта бул мөөнөттөрү жана айтып кеткенибиздей эле ошол жаныбарлардын өзүнүн түрдүүлүгүнө азыраак болсо зыян келтирилип, ошол жаш өтүп бараткан же болбосо ошол көбөйүү өзүнүн төлдөө убагынан өткөндөн кийин анан аңчылык мезгилдери ачылат. Тоотекелерди айта кетсек, ошол август айынын 1-чи ишембисинен ачылып, аңчылык сезону декабрь айынын 1-чи жекшембисинде аяктайт. Бул жаныбарлардын аңчылык уруксат алуу эрежелерин кыскача түшүндүрүп кетмекчимин. Биздин жарандар, Кыргызстандын жарандары спорттук ишкыбоздук мергенчиликке каалоосу болсо, анда алар түздөн түз министрликке эмес, алар ошол аңчылык пайдалануучуларга кайрылышат. Аңчылык пайдалануучулар дегенде ошол санак иштерин жүргүзүп, ошол биотехникалык иш-чараларды жүргүзүп, ошол жылдык бүт отчет иштерин бизге тапшыргандан кийин гана атайын уруксат берүүчү комиссия тарабынан уруксат кагаздары аңчылык пайдалануучуларга берилет. Мисалга кыскача элге түшүнүктүү болушун айтып кетсем, бир аңчылык пайдалануучунун аймагында санын алып, сенин аймагыңда, сенин ушул аңчылык чарбаңда 1000 баш теке бар экен. Сен анын ичинен мисалга 10 башын атсаң болот быйылкы жылга аңчылык чарбага деп, ошентип лимит квоталарды бекитип беришет комиссия. Анан ошол уруксат кагаздарды кандай түрдө колдонуп атат, кимге сатып атат, ал саткан уруксат кагаздары кандай пайдаланып атат, ошол аңчылык эрежелерди бузбай атабы, ошонун баары мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө контролдонуп турат. Биздин жеринде эгер
жеринде инспекторлорубуз бар. Ошолор тарабынан толук кандуу контролдук иш-чаралары жүргүзүлөт. Угарманыбыз бар экен, албетте угарманыбыздын суроосун кабыл алганга чейин жалгыз эле ушул тотикеби, андан кийинки жаныбарлардын дагы сезондук аңчылык мергенчилик иштери тууралуу маалымат алмакчыбыз. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Саламатсызбы. Угуп атабыз сизди. Мен Саламатсызбы? 83-тегі кубандагадымын. Мамет айынан чалып атам. Мени кызыктырган 3 ай, 6 ай же 1 жылда силерге bir baş çekermi, bir de matip cevge ruhsatınlar barmı? Bolmasa kantıp yaşaysınlar, ayakka mal gütmeysinler. Uçka cevap verip kaçır rahmat. Аңчылык чарбанын өзүнүн жашоо тиргичине кызыгып атат го дейм. Мен бул боюнча жооп берейин. Аксакал туура айтып атат, эми алыскы баягы май кармаган бармаган жалайт болот деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Эми бул баардык жерде биз да ошол жерде 6 айлап негизи жыл бою кайтаруу болот. Анан 6 айлап ошол жерде жанагы мергенчилик турлары жүрөт. Эми бул жерде мындай да жанагы биз чет элдик мергенчилик турларын өткөрдүк. Алыскылар боюнча айтып атам да мен. Чет элдик мергенчилик туру өткөн соң алар ошо трофейдин өзүн, терисин, мүйүстөрүн эле алат да. Калган этажы ошол жердеги өздөрүнө ошол келген конокторго бир аз өздөрү берилет, калганын ошол жерге балдарга калтырабыз. Калган алып кеткени болот ошондо. Андан сырткары биз ошол жогорку жакты жыл бою камсыз болсун деп баардык продукциясын жеткиргенде тоже баягы өзүбүздүн азык түлүктү да кошо алып барат. Эт десе ошо жака атай бияктан да үй жаныбарынан да алып барып беребиз. Себеп дегенде жанагы бул дагы мезгил менен эле охота жүрүп атпайбы? Мисалы, могу күздөн кийин кыш мергенчилик сезон бүткөндөн кийин ошо жаныбарлар каргыктоо эмесине өтөт. Андан кийин бооз болот, анан төрөт болот. Ошонун баарын сакташ үчүн мисалы ал кезде атып жегенде эле бул Кытайга жакпаган иш да. Ошон үчүн биз алындай жерге өзүбүздүн кесипкөй жакшы адамдар иштейт. Аңчылык чарбаларда ал жерде жана турак үйлөр болот эмеспи? Ошол келген конокторду жайгаштыра турган ал жерде кандай сиздерге дагы ит кармаганга уруксат берилгенби? Мисалы жаныбарды чоочутпаш үчүн өзүңүздөрдүн дагы аракетиңиздер. Биз дагы бир нерсени жанатан бери айтабыз муну. Бизде Кыргызстанда өтө жаппай жаныбарга сактанууга, өзүнүн жашоо шартыначы эркин жашаганга аябай ыңгайлуу бизде. Мисалы жана биз ошо базаны койгондо дагы биз сууга чукул, баягы жашоо шартына деп адамдыкына да ылайыкташтырабыз да. Ошол жерде ал жердеги ит мисалы биз мергенчилик иттерин ошо керектүү гана убакытта алып барылат аякка. Калган убакта баягы ошол жерде ат менен кошо басып жүргөн, кашкыр келип калса баягы үй жаныбарына минген аттарыначы белги бергидей кылып бир аз ит кармалат. А бирок ал иттин үргөнү ал жерде эч кандай деле Ал иттер деле ушул жаныбарларга бал деле жырткыч жаныбар да ал. Бул өзгөчө коргоого алынган экен же бул элик экен дебейт да ал. Ал жок, ал бизде андай иттерди мисалы жана тайган, атайын ошо охотага ыңгайлуу иттерди болсо биз только мезгил ошол охотада пайдаланууга гана убагында алып барабыз. Дайыма ал жерде турбайт. Дайыма ал жерде турбайт. Дагы ошол жерде өрөөндөгү жанагы чабандарда жайгашат да. Бул биз экинчи багытта пайдалануучу болуп эсептелинебиз. Биринчи багытта ошол жайыттарды пайдаланып айыл чарбасына. Анан ошолорду да биз кыдырып турабыз. Могул мергенчилик ит экен, бул могу уклону бар экен. Могу иттерди эме үйүңөргө алып кеткиле. Буяка Анткени бизде ошол малчылардын болобу же ошол аңчылык чарбалардын болобу иттери дагы ошондой болгон жаныбарларга кол салган учурларын дагы интернеттерге же социалдык тармактардан көрүп келебиз. Бул жерде жалгыз эле ок атуучу курал эмес, жырткыч куштар, аңчылык иттер менен дагы аңчылык кылуу иштери бар да, туурабы Дерсинерович? Сөзсүз түрдө бул ошол жанатан бери айтып келаткан ошол аңчылык кылуу эрежелери менен бекитилген. Ошол атайын эгерде аңчылык ит менен же болбосо аңчылык жырткыч канаттуулар менен аңлоого чыгыш үчүн анда өзүнүн процедуралары бар. Өзүнчө ошол жаныбарларга карата паспорт алыш керек. Ар бир жаныбарга чиптер базылат. Анан ошол аңчылык кылууда чогуу жанында пайдаланып аңчылык кылса болот.
көбүнчө мындай аңчылыктын түрүн чет өлкөлүк мергенчилик сүйүүчүлөр жакшы көрөбү же өзүбүздүн эле жергиликтүү мергенчилик сүйүүчүлөр жарандарыбызбы? Негизинен статистикага карасак тең эле го деп айта алсам болот. Себеби дегенде бизде чет элдик аңчылыкта аябай өнүккөн, аябай каалоочулар көп. Себеби ошол чет элдик аңчылык услугаларын жүргүзгөн бизде аңчылык чарбалар да аябай көп да. Ошол себептен чет элден да аябай көп аңчылар бизге Кыргызстанга келип, негизинен ошол тоотеке жаныбарларына, элик жаныбарына же болбосо ошол аркар кулжа жаныбарларына келип кызыгып ошол трофей атууга аракет кылышат. Жана ошондой эле бизде чет элден башка ошо өзүбүздүн спорттук ишкыбоздук аңчылыкты жүргүзгөн биздин ошол ассоциациянын төрагасы кеңири маалымат бере алат болсо керек. Бизде өзүбүздө дагы жаратылышты сүйгөн, ошол аңчылыкка кызыккан спортчулар, спорт ишкыбоздук аңчылар аябай көп деп айтсам болот. Дагы бир угарманыбыз бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Угуп атабыз сизди. Мен өзүм Бишкектен болом. Ушул член Охот обществода бир 30 жылдан ашык член болуп жүрдүм. Любитель болуп 80ге жакындап калдым. Андан кийин мен айтайын дегеним жана тиякта жолдоштор айтып атат, тиги моореки грекилик чилдер азайып кетти деп башкалар да айтып атат деп. Чындыгында ошондой болуп калды. Мен буга бир 3 причина бар деп ойлойм. Биринчиси жанагы афганка деген бир чымчык пайда болду. Ошол жумурткаларын жеп кетип атат. Экинчиден кышы оор болгондо жеми жок болуп калып, жасында жакшы төлдөй албай сана саяп калып атат да. Анан кийин союз убагында ушуларга жем таштап турчулар, ошол тиги жанагы охота любительдер. Азыр ошондой болбой калды. Эми заман оңолуп баратат. Мен ойлойм ошону кайра баштаса деп. Анан үчүнчүсү азыр элдин баары тең турмуш оңолуп калды, айрыкча моореки жаңы заман болгондон бери охота любительдер көбөйүп кетти. Ар бир 10-сында мылтык бар десем деле жаңылбайм. Анан кийин алардын дагы ичинен бир браконьерлер чыгып атат. Жанагы илгерки скорый помощь машинеге түшүп алып, ичин толтура иттерди салып атат. Бир жагынан 3, бир жагынан 3 чыгып алып туруп, уруксат берилгенден кийин октябрдын аягына жеткирбей эле бир тобун кырып салат. Анан кийин кээ бирлерин угам ошолор басарга алып чыгып да сатат экен деп. Менин оюм жанагы ар бир охота обществода жана барган жерлерде эгерлер бар. Ошол эгерлерге барганда фамилиябызды жазат. Анан мен ойлоп атам, ошондо мисалы үчүн 1-2 жолу уруксат берип, жанагыларга андан кийин уруксат бербей койсо болобу. Азыр эми мореки интернет жана немелер чыкты. Анткени кээ бир чыкпай да калат да. Рахмат. Бул суроого мен жооп берип коеюн. Аксакалдын айтып атканында дагы бир аз туура көп нерселер бар. Бул кыштагы ошо биз мен буга чейин дагы ошо ассоциациядан мурун ошо Кыргыз охотор болуп союздун төрагасы болуп эмгектенгенмин. Мен ушул бул эмеде ошо 2001-жылдан бери иштеп келем. Бул бизде мындай да, жана мергенчиликте мүчө болуп, бул киши ошол мергенчиликке барган үчүн жанакындай көйгөйлөрдү айтып келет да. Бул баардык жерде эреже бар. Мына Дерсу мырза айтып аткандай, бир күндө сен канча уруксат алсаң да 5 кекилден ашык атканга убактың болбойт. Мисалы ошо барып туруп эле 5 кекилге атсаң, уже сен ал күндүк охотаң токтойт. Анын баарына чектөө, ошонун баары каралган. Бул биринчиден. Экинчиден ошонун баарын эгер болот, же болбосо жөнөкөй инспектор барып текшерүүбү, анын баары контролдо. Мисалы үчүн ошо чарбачылык-чарбаларга уруксат берилгенде канча киши барат? Бул жерде биз ошол күнүнө бир эле киши чыкпайт да. Жок, бир эле киши чыкпайт. Ошон үчүн бул жерде деген жанагы спорттук мергенчилик ишкыбоздор, бул кыргыз жарандары, булар өздөрүнүн шартына жараша мына 2-3 күн бизде тихийден деп коебуз, калган күндөрү мергенчиликке чыгууга акылуу. Канча күн чыгат? Мисалы канча киши чыгат бир күндө?
болжол менен может 200 киши чыгып калышы 200 киши чыкканда 200'дү атат да же 200'дү 5 эле кекилик атып келет. Жок, ар бир адамга 5тен деген бар да. Биз мисалы ошонун баарын деле берип атканда биз ошол жакта ошол бар үчүн беребиз. А кекилик мисалы саны канча бизде? 200 киши 5тен атканда канча болот? Жок, биз жерде дагы бир нерсе бар. Мисалы биз кышкы учетту жүргүзөбүз да. Мисалы айтабыз, коёнун саны допустим 5000, кекиликтин саны 15000 дегени менен мунун кайра кийинки сезонго келгенге чейинчи бир эмес 2 период төлдөө эмеси бар. Ал тургундар аны биз жана жогорудагы зыянкештер дагы алардын жумурткаларын жеп коюп атпайбы? Ошол үчүн жана мен Аксакалга айтып атканы туура ошого азыр не только эле афган эмес, афган эмес, андан башка да могу биз сагызган, жанакы чөө, түлкү, жанакы американский норка дегендин баары бул канаттууга да аябай бул билинбегени менен бул биз эле карышкыр чөөн эле өтө жырткыч дегени менен эң чоң майда жырткыч жанакылар катуу да. Булар жумурткасын алат. Андан жөжө болуп чыгат да. Ошондон кийинкисин да алат. Анан ошондон чоңоюп анан канаттуунун өзүнө дагы косулат эмеспи? Десим мырза, жан жаныбарлардын деги эле санын кыскача айтып өтсөңүз, ошондо жана жогоруда сиз аша туяктууларды айтып атасыз. Бул жерде жаныбардын түрү көп да бизде. Ошол эле канаттуулар. Жаныбардын түрлөрү аябай көп, туура айтасыз. Алардын ар биринин санын кыскача мына атууга уруксат берилген, мергенчилик уруксат. Санын айтып кетем, аябай көп түрлөр берилген бул жакта. Негизинен Черикчи байке айтып кеткендей эле, ар бир жаныбарды уруксат берерден алдын мурун комиссия бүт былтыркы санактын натыйжаларын карайт, быйылкы санактын натыйжасын карайт. Эгерде кескин түрдө азайып бараткан болсо, анда сөзсүз түрдө комиссия уруксат кагаздарын берүүгө каршы чыгат. Чектөө канча уруксат кагаз берилет? Бул жакта уруксат кагаздардын түрү аябай көп. Мисалы айтуу кыйын жалпысынанчы. Мисалы тоотекеге өзүнчө уруксат кагаз берилет. Жалпы ошондо ар бир канаттууларга өзүнчө. Канча болот? Бир жылына канча уруксат кагаз берилет дагы, алардан түшкөн каражаттын көлөмү бюджетке негизи эле таасири канчалык болот? Бюджетке негизинен бизде көп таасирин тийгизген бул чет элдик аңчылык сүйүүчүлөрдөн түшөт. Бул 2024 аңчылык сезонун эсепке алсак, жалпысынан бир 300 миллиондон ашык акча каражат түштү. Жана ошондой эле биздин спортчу өзүбүздүн жарандардын тарабынан түшкөн акча каражат жалпысынан 30 миллиондон ашык болуп эсептелинди. Так маалыматтар албетте биздин бухгалтерияда бар. Азыркы күндө ошол бөлүү иштери жүргүзүлүп атат. Бир лицензия канча турат? Мисалга тоотекеге айта кетсек, биздин чет элдик жарандарга 200 000 сом өлчөмүндө белгиленген. Бул ошол биздин Кыргыз өкмөттүн 715 токтому менен бекитилген. Уруксат кагазда алганда анын ичинде эмнелер бар? Бул элдер туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Бул уруксат кагаздар чет элдик жаранга же болбосо биздин спорттук ишкыбоздук мергенчилерге берилбейт. Бул аңчылык пайдалануучуларга берилет. Аңчылык пайдалануучу ошол бекитилген бааны мамлекеттик бюджетке төлөп, ошол комиссиянын чечиминин негизинде уруксат кагазын алат. Анан анын үстүнөн өзүнүн каражаттарын, өзүнүн чыгымдарын кошуп, анан элдерге сата баштайт. Мисалга алсак, ошол жатаканасы, аты, транспорт, тамак ашы, машина, автоунаалар менен алып барып алып келген. Ал уже эки тараптын ортосундагы келишимдин негизинде. Эми жалпы эле ушул жана инвентаризация деп атса, жан жаныбарлардын саны болгондо ошондо канча миң бүтүндөй? Ошол эле жанагы ача туяктуусу, ай туяктуусу болобу, айтор бүтүндөй. Эми ал санды так айтыш аябай кыйын, себеби дегенде биз жаныбарларды түрүнө карап чыгарылат. Мисалы башын көрсөтөлбөйт да. Чымчык менен чымчыкты албетте ал канаттууга кирет. Биз ача туякты ар бир жаныбардын баарын бөлүп санын чыгарасың. Мисалга алып кетсек, арка аркылжа жаныбары мына 18 000ден ашуун, анын ичинен Чаншанский арка аркылжа, Чаншан аркары, маралдар, барс, аю, ар бир түрдү
өз өзүнчө санак иштери жүргүзүлөт жана ошондой эле жаныбарлардын өзүнүн ошол өзгөчөлүктөрүнө карата санак иштеринде өзүнүн методикалары бар. Ошол жогоруда сиз айтып аткан сандар бүгүнкү күндө канчалык ошол экологиялык балансты сактап турат дегенге болот? Мен азыр бул жерде бир нерсе кошумчалап коеюнчу ошондон. Бул жерде атайын ошо Илимдер академиясы менен Союз убагынан бери бул дүйнөлүк эмеде жүргүзүлгөн нерсе бар. Бул жерде лимити чектелген, анан лимитсиз деп бөлүнөт да. Ошон үчүн бул жерде жанагы цифранын баарын баягы учетту мен жүргүзүлгөнү менен моунча жаныбар бар деп айтыш болбойт да. Мисалы жана биз деле айтып атпайбызбы, коёнду санак өткөргөндөн кийин дагы 2-3 төлөгөнгө жетишет депчи, кийинки сезон башталганга чейин. Ушунун баарын учитывая ошо Илимдер академиясында ошон үчүн лимити чектелбеген деп коет. Анан лимити чектелген дейт. Мисалы лимити чектелгенге биз так туура цифра айта алат, а лимити чектелбегендики баягы өзүнүн алдында деле учет бар так эле. Бирок баягы ошону аңчылыкка берүүдө бул көз караш башкачараак болот. Эми ошол эле мезгилде мыйзам бузгандар да бар эмеспи бул жерде? Ошол эле ушу мыйзамдын чегинде эле аткарып эле кызылдай эле ошол бир кызыл чектен чыкпай калды дегенге болбосо керек. Сөзсүз түрдө браконьерлик, мыйзам бузуу фактылары аябай жылдан жылга азайып атат. Аңчылык кылган былтыр бир жаран келип, ал бизден ушул Кыргызстандан жанагы дары чөптөрдү алып бараткан кезинде кырмалды деген дагы маалыматтар жүргөн. Ошол чет өлкөлүк аңчылык кылгандар өздөрү канчалык изилденет? Бизде 2024 аңчылык жылында жалпысынан 285 факт аныкталды. Бул ошол аңчылыктын эрежелерин бузгандар же болбосо такыр эле уруксат албай эле мыйзамсыз барып аңчылык кылып жүргөн кишилер жалпысынан 285 факт. Чет элдик жарандарга карата мыйзам бузуу фактылары 2024 аңчылык сезонунда мезгилинде аныкталган жок, белгилей кетчү нерсе. Ошол 2024 жылы 285 фактыдан Кыргыз Республикасынын бюджетине 10 миллион сомдон ашуун акча каражат түштү. Бул да ошол айып пулдар жана ошондой эле коюлган доолордун баасын жалпысынан кошуп келгенде ошол баа чыгып атат. Элдерге түшүндүрүп кетчү нерсе, мыйзамсыз аңлоо үчүн айып пул салынат жана ошондой эле ошол жаныбарды мыйзамсыз олжолоп алган үчүн жаратылышка келтирилген зыяндын өлчөмүн өндүрүү максатында доо коюлат. Чоң рахмат, урматтуу меймандар, берген маалыматыңыздар үчүн сиздерге ыраазылык билдиребиз. Убакытта соңуна чыгып баратат. Ардактуу радио угуучулар, биз бүгүн өлкөдө аңчылык кылуу эрежелерине киргизилген өзгөрүүлөр тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын баш кадиси Дирсу Акбаралиев жана Кыргыз Республикасынын аңчылыкты пайдалануучулар ассоциациясынын төрагасы Черикчи Дүйшөбулунан маалымат алдык. Сөз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Кайталап биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасынан көрүүгө чакырып өтөбүз. Жаңылыктардын жаңы түрмөгүнөн кийин түз байланыш улантат, толкундан алыстабаңыздар.